Балдар, аралыктан окутууну улантабыз. 10 класс алгебра. Темабыз арк синус, арк косинус жана арк тангенс. Силер менен математика мугалими Дамиреди. Бүгүнкү сабакта жалгыз тамыр жөнүндө теореманы окуп билесиңер. Арк синус, арк косинус, арк тангенс жана арк тангенс түшүнүктөрүнүн аныктамалары менен таанышасыңар. Мисалдарды чыгарганда үйрөнөсүңөр. Тамыр жөнүндө теорема. F функциясы I аралыгында өсүүчү же кемүүчү болуш керек. Ал эми А саны F функциясынын бул аралыкта ала турган маанилерин каалаган болобуз. Анда I аралыгында f от x барабар a теңдеменин жалгыз тамыр болот. Мисалы, y барабар квадраттык тамырда x функциясын карайлы. Бул функциянын аныкталуу областы 0-дон плюс x'ке чейин. Ошол анын өсүүчү интервалы же аралыгы болуп эсептелет. Функциянын графигин карайлы. X дайыма 0-го барабар же 0-дон чоң болот. Эгерде биз бир маанини карап көрсөк, x 4-кө барабар болсун. Азыр A'нын ордунда 4 болсо, анда f от x барабар экен 2-ге. Мына x 4 болгондо абсциссанын мааниси y 2-ге барабар экен. Ушул анын жалгыз тамыры болот экен. Карагыла, бизге координаталык тегиздикте y барабар синус x функциясынын графиги берилди. Аныктама А санынын арк синусу деп минус 2-ден пиден плюс 2-ден пи аралыгындагы синусу Ага барабар болгон санды айтабыз. Карайлы, эми ошол арк синус каякта экенин. Арк синусту төмөндөгүдөй жазабыз. Арк синус деп. Мына А саны, ал эми арк синус мына бул жерде. А санынын арк синусу деп минус 2-ден пиден плюс 2-ден пи аралыгында мына өсүүчү болуп атат. Синус функциясынын графиги. Кандайдыр бир интервалда өсүүчү же кемүүчү болсо анын жалгыз тамыры болот деп айтпадыкпы? Анда синусу Ага барабар болгон санды айтат экенбиз. Синусу могуреки азыр мисалдан караганда силерге түшүнүктүүрөөк болот. Мисалы, арк синус могу жерде р калып калыптыр. Арк синус 2-ден 1 болсо, А санынын арк синусу деп ошол эки синус 2-ден 1-ге барабар болгон санды айтабыз. Качан синус 2-ден 1-ге барабар? Туура, 6-дан пиде. Арк синус минус 2-ден пиге качан барабар? Өсүүчү аралыкты карап атабыз. Качан барабар болот экен? Минус 6-дан пиде. Арк синус өзү так функция болгондуктан минус белгини арк синустун астына чыгарып жиберебиз. Демек, минус 6-дан пи болот экен. Могуреки формуланы эсиңерге сактап калышыңар керек. Функциянын касиетин колдондук. Арк синус 1-де, мына карайлы, 1-де А саны 1-ге барабар болгондо 2-ден пиге барабар болот экен. 1 санынын арк синусу 2-ден пиге барабар экен. Экинчи мисалда карайлы, бул жерде бизге y барабар косинус x функциясынын графиги берилген. Биз анын кемүү аралыгын карап атабыз. Жана синустун өсүүчү экендейсин карасак, бул жерде косинустун кемүү аралыгын карап атабыз. 0-дон пиге чейин кемийт. А санынын арк косинусу деп 0-дон пи аралыгындагы косинусу Ага барабар болгон санды айтабыз. Ал төмөндөгүдөй жазылат. Арк косинус А деп. Мынакей. А саны бул жерде арк косинус. Мисалы, арк косинус 2-ден 1. 2-ден 1-ди алалы координаталык тегиздиктен көрөбүз. Азыр мына 1-дин жарымы биякта 1 турат.
1,5 2'den 1. Ark kosinus 2'den 1'din manisi 3'tön pi'ge barabar eken. 2'den 1'den kosinustun grafikine perpendikular жүргүзүp, анан кайра x огуна жүргүзсөк 3'tön pi деген санды алат экенбиз. Ark kosinus minus 2'den 1 бул болсо кайсыга барабар болот экен? 3'tön 2 pi'ге. Ark kosinus өзү жуп функция. Ошо ark kosinustун касиетин колдонуп биз жуп функция оң сан чыгыш керек да. Дайыма терс маанини алганда дагы ал оң болуш керек. Пи минус ark kosinus 2'den 1 деп жазып алабыз дагы. Пиден 3'төн пини алсак 3'төн 2 pi'ге барабар. Көрүңөр, ark kosinus терс маанини алса деле анын мааниси оң болуп чыгат мынакей. Бул жакта эмеде тиги графикте көрүнүп турат. Ark kosinus 1 качан kosinus 1'ге барабар? Карайлы. Качан 0 болгондо мынакей y огу менен дал келип калды. Эми тангенстин ark тангенске аныктама берели. A санын ark тангенси деп минус 2'den pi'den плюс 2'den pi аралыгында тангенси ага барабар болгон санды айтабыз. Синус ark косинус ark синусту кандай аныктасак, бул дагы ошондой аныкталат. Азыр карап көрөлү бирден мисалдарды. Ark тангенс A деп белгилейбиз. Мына ark тангенс. Мисалды карайлы. Мисалы ark тангенс 1 качан 1'ге барабар болчу эле тангенс? 4'төн pi'де. Мына 4'төн pi. Ark тангенс тамыр астында 3 качан тамыр астында 3'ке барабар болот? 3'төн pi'де. Ark тангенс минус тамыр астында 3. Минус тамыр астында 3 төмөн жагында болот, Минус тамыр астында 3 бул так функция, ошон үчүн жолу минус 3'төн pi'ге барабар. Бул касиетти дагы эске сактап коебуз. Ark тангенс өзү так функция болгон үчүн ark тангенс дагы так болот. Минус белги эменин ark тангенстин астына чыгып кетет. Котангенсти карайлы. Ark котангенсти карайлы. Ark котангенстин аныктама бериш үчүн биз y барабар котангенс функциясынын графигин карайбыз. A санын ark котангенси деп 0'дон pi аралыгында мынакей. Котангенси себеби бул аралыкта котангенс дайыма кемүүчү функция ага барабар болгон санды айтабыз. Анда A саны бул жерде болсо ark котангенс x огунда экен. Мисалы ark котангенс тамыр астында 3. Тамыр астында 3'төн x огуна перпендикуляр түшүрсөк 6'дан pi'ге барабар. Ark котангенс минус тамыр астында 3 барабар. Карайлы муну. 6'дан 5 pi. Бул жерде төмөнкү барабардыкты колдонобуз, теңдештикти. 6'дан 5 pi'ге барабар. Эсептегиле дейт көнүгүү окуу китебинин 121-бетинде. Ark синус 0 pi барабар экен. Ark синус минус 2'den тамыр астында 3. Минусту белгинин астына ark синустун астына чыгарып жиберсек, 2'den тамыр астында 3 деп жазып алсак, ал минус 3'төн pi'ге барабар экен. Ark косинус минус 2'den тамыр астында 3. Жогорудагы формуланы колдонобуз, же теңдештикти колдонобуз. 2'den тамыр астында плюс 3'тө таблицадагы окуу китебиңердин башында бар 6-чы бетте. Ошондон алып кайра эсеп чыгара берсеңер, эсиңерге тутуп каласыңар. Кемиткенде жалпы бөлүм 6 болот. Бул 6'дан тет, 6 pi'ден pi'ни кемитсеңер 5 pi калат. Бүтүн сандан бөлчөк санды кемиткенди билесиңер, ошол эрежени колдоносуңар бул жерде. Ark косинус 2'den тамыр астында 2, 4'төн pi'ге барабар. 123-чү көнүгүү ark тангенс тамыр астында 3'төн 1 барабар 6'дан pi'ге. Бул таблицадан эле таап чыгарып койсоңор болот. Минус 1 болгондо ark тангенс минус 1. 1'де 4'төн pi'ге барабар болсо, a минус 1'де минус 4'төн pi'ге барабар болот. Мына ушундай ой жүгүртүү менен аныктаманы билсеңер, маанилерин оңой эле таап алат экенсиңер. Эми туюнтманын маанисин тапкыла дейт. Бир нече 2 ark синус менен ark косинус
минус 2-ден там арасында 3 бул мына арксинустун тактыгын эске алып туруп, минус 4-төн пи плюс 3-төн пи жалпы бөлүмгө келтиребиз. 12 буга 3-төн буга 4-төн тет 12-ден пиге барабар экен. Суммасын тапкыла дейт. Арксинус 2-ден там арасында 3 менен арккосинус 2-ден там арасында 3-төн 3-төн пи 6-дан пи жалпы бөлүмгө келтирдик. Буга 2-ден тет. Кыскартып жибердик биякта бөлчөктү 6 менен 3-тү кыскартсак 2-ден пи болуп калды. Арккосинус минус 0,15 плюс арксинус минус 0,15 дейт. Мына сабактын башындагы теңдештикти колдонобуз. Пи минус арккосинус а деп жазып алсак, арккосинус 0,15 минус арксинус 0,15. Эми бул жерде 0,15 деген 2-ден 1-ге барабар экенин билишиңер керек да, муну жөнөкөй бөлчөккө айландырып жиберип туруп, таблицаны карасаңар, мына могору эле жооп келет бияка. Мына 3-төн пи минус 6-дан пи деген. Жөнөкөй бөлчөккө айландырып алып туруп, мына таблицаны караш керек, эгер түшүнбөй калсаңар. Тапшырма. Видео сабакты унутуп коюп, окуп чыккыла. Түшүнбөсөңөр кайра кайталап көргүлө. Андан кийин дептерге жазгыла. Арксинус, арктангенс, арккотангенс, арккосинустун аныктамаларын толук жазабыз. Чиймелерин чийсеңер, андан дагы түшүнүктүү болот. Номер 121-дин В-сын, Г-сын, 122-нин А-сын, Г-сын, 123-түн В-сын, Г-сын, 126-нын В-сын, Г-сын жана 127-нин Б-сын өз алдынча аткаргыла. Мисалдарды талдоодо тригонометриялык функциялардын маанилеринин таблицасын кайталап, ошол жактан жоопторун таап алсаңар болот, канчага барабар экендигин. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болгула.